Чүй жергесинде азыр каяк жагын карабасаңыз, моундай жап-жашыл болуп, күздүк, жаздык буудайлар моундай болуп өнүп чыкты. Эң учурдагы башкы милдет эми сугат мезгилинде суудан өксүк кылбоо. Бул багытта суу чарба кызматкерлери күнү-түнү иштеп, мына азыр каналдарды тазалоонун аяккы этабында турат. Сугат суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо түшүмдүүлүккө таасир берет. Райондогу ирригация тутумун оңдоп түсөө, жакшыртуу көңүл чордондо болуп, акыркы жылдары чарбалар аралык суу каналдарын тазалоо, реттөө боюнча жол картасы түзүлүп, учурда сугат иштери өз деңгээлинде жүрүп жатат. 2024-жылга карата бир север Чаткөлдү тазалап атабыз. Токбай каналына лоток коюп атабыз. Ер-6-тойду тазалап атабыз. Ер-8-ойдо перепадты койдук. Гидропост сооруженияларын баарын тазалап суу бергенге даярбыз. Керектүү делген техникалар тартылып, каналдарды тазалоо иштери дагы эле болсо уланууда. Чүй каналынан сугат сууга деп бөлүнгөн сууну кезек менен бөлүштүрүп жатабыз дешет адистер. Бул Эр-6 каналы көп жылдан бери тазаланбай турган жер экен. Ошо акыркы 3 жылда мамлекет тарап бизге көңүл буруп, ошо тазалоо иштери жүрүүдө. Узундугу 6 километр экен. Подвешенный площадь 400 гектар жер сугарылат мындан ары. Айтсак, суу чарба кызматкерлеринин түйшүктүү жумушу күнү-түнү уланып, дыйкандардын суроо талаптарын өз убагында аткаруу бүгүнкү күндүн башкы талабы. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.